Урматтуу аталар, үй бүлөмдү багам деп кечке чарчап жүргөн аталар. Сиз падыша болосузбу, ишкер болосузбу, мугалим болосузбу, бай болосузбу, же кедей болосузбу, айтор үйүңүзгө киргенде баарын сыртка калтырып үйгө ата болуп кириңиз. Анткени балдарыңыз атам келет деп ата деген мээримдүү жанды күтүп жаткан болот. Жумуштан жиниңиз келип же бир нерсеге ачууланып келсеңиз, анын баарын дарбасанын сыртына ыргытып салып, үйгө жылмайып кириңиз. Балдарыңыз башын жерге салбай, сизден коркуп бүрүшпөй, чуркап келип, кучактап тосуп алса, анда сиз дүйнөдөгү мыкты атасыз. Ооба. Балапан уядан эмнени көрсө, ошону алат дейт. Сиздин баскан турганыңыз, сүйлөгөнүңүз баары балаңыз үчүн тарбия. Ата катары мыкты мугалим болуңуз. Балдарыңызга пайдалуу, сонун нерселерди үйрөтүңүз. Алар менен ойноңуз, сырдашыңыз, мээримдүүлүк менен мыкты тарбиялап, улуу инсандардан болушуна себепкер болуңуз. Пайгамбарыбыз бир хадисинде мындай деп айтат: "Ма нахала валидун валадан мин нахлин афдала мин адабин хасанин." Эч бир ата баласына өз баласына мыкты тарбиядан артык мурас калтыра албайт деген. Бул дүйнөдө аталар дагы, балдары дагы берекелүү, өмүрлүү, бактылуу болушсун.